Жогорку кеңештин депутаттарынын иши карапайым калк үчүн гана эмес, райондук депутаттар үчүн да кызык. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Күн алыш айылдык кеңештин депутаттары Бишкекке келип парламенттеги жалпы жыйындын жүрүшүнө күбө болушту. Айылдык депутаттардын көбү бул имаратка биринчи жолу кирип отурушат. Кош келиңиздер деп айтуу менен алардын ишине жана окууларына Андан соң айылдык кеңештин депутаттары жогорку кеңештеги кесиптештери Мирлан Бакиров менен Абдулатиф Режавалиев менен жолугушуп, жериндеги көйгөйлөрү менен бөлүшүштү. 2011-жылы тараганда бул турак жай боюнча бул үйлөргө салып берген 102 гектар зор болчу. Ошону биз азыркыга чейин көптөн бери айтып чече албай келебиз. Анан ушунун трансформациясына бир аз көңүл буруп бересиздерби деп келдик сурообуз. Тоң районунда элдин саны өсүп, турак жай салууга жер сурап жаткан жаштардын саны көбөйдү. 2010-жылкы революциядан кийин Тоң районунун тургундары 42 гектар жерди басып алганы менен анын тагдыры белгисиз. Там салууга уруксат берилбей, элди түйшүккө салып келет. Бизде жылдан жылга сугат жерлерибиз азайып кетип атат. Калкыбыз өсүп атат. Эртең биз келечекте ушундай жерлерибизди элге таратып берип койсок, кийинки муун кандай турмуш кечирет деген маанинде бул мораторий кабыл алынган. Бирок бүгүнкү күндө мына кече жакында эле уже тегерек стол болду. Бул баягы айттыңар го, тамдар салынып калган, трансформациясы жок эле үйлөр курулуп кетти. Ушул маселе көтөрүлүп атат. Кудай буйруса мына биринчи жолу 2009-жылы июлга чейинки салынып калган тамдарды бүт бардыгына документтештирүү, ошолор мыйзамдуу түрүндө кылыш боюнча азыр маселе көтөрүлдү. Баарынан да айылда таза суу көйгөйү курч турат. Совет урагандан тарта жараксыз абалга келген суу түтүктөрүн оңдоого жергиликтүү эл 1,5 миллион сом чогултканы менен эл аралык донорлордон келген грант жең ичинен желип кеткен. Долбоор ишке ашпай калган. Бөкөнбаев айылында акчалуулар гана насосторду куруп, суу чыгарып албаса калгандары сууну ташып ичишет. Муну уккан Мирлан Бакиров бул долбоорду өкмөт аркылуу түрткү берүүчү грантка киргизүүгө аракеттенерин билдирди. Таза суунун турбалары боюнча айыл өкмөттөн долбоор берилген болсо 3 миллион сомго чейин проект. Аны чечсе болот. 90% каржы министрлиги берет каражатты, 10% жергиликтүү жамаат топтойт. Дотацияга карап туруп, анан 10-15%га чейин ставкасын коет. Бир көйгөй көптөгөн башка көйгөйлөргө алып келүүдө. Таза эмес суудан эл арасында жугуштуу инфекциялар чыгууда. Ал эми бейтаптарды текшерүүгө айылда дарыгерлер жетишсиз. Жаш кадрлар айлыктын аздыгынан көпкө кармалбайт. Бизде врачтар жетишпейт. Бардык эле жерде жетишпейт Кыргызстан боюнча. Бирок бизде Тоң районунда өзгөчө жетишпегендиги байкалып турат. Себеп менен айтканда эң жашы 45 жашта, эң асты. Алдында деген пенсионный возрастта иштеген эжекелерибиздин баары уже кетейин деп турган кездери, же болбосо врач жоктугуна байланыштуу азыркы учурда өздөрүнүн кызматтарын өтүп атышат. Мен өзүм жалгыз, айта кетейин, 4 жыл бир күнү түнү жалгыз иштедим. Бирок адамдык укуктар корголгон жок. Эч нерселерден эч жакатан пайда да болгон жок. Тажрыйбалуу адис өтө тартыш. Тажрыйбалуу адис арзыбаган айлыкка барып ооруканага же мугалим болуп иштебейт. Ачык эле айтыш керек. Качан алардын статусун көтөрүп өзүнчө депозит же жаш мугалим, жаш дарыгер деген статустарды берип, ошолорго бир каражат жагынан, материалдык жагынан колдоо көргөнмөн сайын бул тартыштык жоюлбайт. Бул боюнча биздин өзүбүздүн программа бар. Азыр жаңы министр келди. Буйруса ал кишиге дагы мен как раз жума күнү кирип маселелерди айтайын деп аткам. Бул маселеңизди дагы айтам. Түздөн-түз Тоң районундагы оорукана боюнча. Күнчыгыш айыл өкмөтүндө 13, азыр 14 миң киши жашайт. 14 миң киши жашайт. Ал эмде качанкы убакта салынган ошо терден эле ремонт болду элек болчу Күнчыгыш айыл өкмөтүндө. Суусу аябай эле азыр мындай айтканда элдер колунда барлар насос коюп сордуруп ашат, колунда жоктор жок болуп калат. Кадимки эле суу чыкпай калат. Бир топ калыстар менен чакалап, флягалап суу ташып атышат. Айтып отурса көйгөйлөр түгөнбөйт. Мирлан Бакиров кесиптештерин айтылган маселелерди сөз түрүндө калтырбай, кагаз жүзүндө узатууга сунуштап, жок дегенде бир маселени чечүүдөн баштоону сунуштады. Эл өкүлү Бөкөнбаев айылындагы таза суу көйгөйүн көзөмөлгө алууну убадалап, эки тепкичтин депутаттары мындан ары да тыгыз иш алып барууга кол алышты.